Айбеков Дамир 2001-жылы 14-июнда Нарын шаарында туулгам. Мен 5 бир туугандын эң кичүүсүмүн. Мен номер 1 Токтогул орто мектебинин 4-А классында окуйм. Менин биринчи мугалим эжем Мырзалиева Дамира. Мага математика сабагы жагат. Мага эсеп чыгарган абдан жагат. Падыша жигиттерине куралдандырып, ар бирине бирден түлк ата берип, батасын берип бердик шаарга. Келе жатканда бөксөрүп калган куржун азык-түлүк менен толтуруп алгам. Эл менен коштошуп жигиттер жолго чыгышты. Тойбос хандын ордосу 30 күндүк жол эле. Ал ордого жетүү үчүн ал тоону ашып, андан кийин Чытырман Кара Токойдун аралап Көк деңизге кечип өтүш керек. Тойбос хандын кызы Дубалдуу шаарына ошол деңизден боюнча ал шаардын деңиздин караган жагында чоң бакчанын ордосунда Тойбос хандын ордосу жайгашкан. Жигиттери ал тоону ашып өткөндө жете бурагандар Гүлазык камдашты. Аны жүктөрүндө атар жай жүрүп калды. Ала тоону ашкандан кийин Токойдон мергенчилик кылып куржун толтуруп болушту. Падыша шаарынан Ала тоого чейин бир күн жолу жүрүп, тоонун этегиндеги Кок-сууга көнүп алышты. Эртең менен эрте Ала тоону аралап, жалгыз аяк жол менен жүрүп кетишти. Тоодон тоону ашып нечен жол басып жетишти. Күн дегенден Токоюндагы көлгө келишти. Аттарын сугарып, чаначтарын толтурган, өздөрү да жуунуп эс алышты. Жолдо катар бердик куржундагы гүл азыктан күн сайын ар бирден тамак-аштан жасап туугандарын тойгузуп келе жатты. Сар амажал колдонгондуктан жолдон тамак-аштан түгөнүп калат деп эч ким корккон жок. Колдон чыгып тынбай 3 күн жолу жүрүп Ала тоону Мен спортко кызыгам. Спорттун ичинен күрөшкө барам. Менин агайым Шаршеев Тилек. Мен келечекте Кыргызстандын элеңин желбиретким келет. Менин жакшы көргөн жаныбарым күчүк. Аны кичинекейинен бери таза баккам. Ал азыр күчүгүм чоңоюп, акылдуу жана таза күчүк.